Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдың оғысында 7 күн деген программа өтіп баратқан аптаның негізгі оқияларын тізбектеп талдағанға әрекет қылабыз. Бізде қонақта Қанатбек Мырзахалилов, саясат танушы. Рахмат сізге. Жаңалықтарды өтіп баратқан аптаның жаңалықтарын мен тізмелеп алдым. 3 топқа бөліп. Бірінші тобын бірінші оқып көрейін мен алғач. Президент Садыр Жапаров 8 октябрда Москвада КМШға кірген мемлекеттердің жетекшілерінің кеңесінің кезектегі жиынына қатысты. 11 октябрда Садыр Жапаров Ашхабадта атақты ақын Мақтум Кулиннің 300 жылдық мәрекесін белгілеу салтанаттарына қатысып келді. Министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров 10 октябрда Мюнхен шаарында Қырғыз-Герман бизнес форумында шығып сөйледі және Баварияның премьер-министр Маркус Зедермен дағы жолықты. Андан соң 11 октябрда Будапештке барып, Мажар премьер-министр Виктор Орбанмен дағы жолықты. 8 октябрда Жогорку сот мурдагы сот өкүмдөрүн жокко чыгарып, ылдыйкы соттордун өкүмдөрүн жокко чыгарып, журналист жана жазуучу Олжобай Шакирди 3 жылдык пробацияга чыгарды. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту Махабат Тажибек кызын 6 жылга жана Азамат Ишенбековду 5 жылга эркинен ажыратууга кести. Ал эми Актилек Капаров менен Айка Бешекеева 3 жылдык пробацияга чыкты. Калган 7 журналист акталды. Темиров Лайф басылмасы үчүн иштеген 11 адам 16 январда кармалган. Ынтымак-ордонун жанында Фламинго паркынын аймагында ири конгресс холл курулмай болду. Эмди жылы баштап 26 жыл бүтөбүз деп атышат. Ушул окуялардын ичинен кайсыны негизги деп атасак болот? Кандай деп ойлойсуз? Эл аралык визиттер? Эми эл аралык визиттерден эле баштасак оңдоп турам. Өзүңүз белгилегендей, 7-8 октябрда көз каранды сыз эмес мамлекеттердин шериктештигинин кезектеги саммити Москвада өттү. Кээ бир орус, Украина оппозициялык пабликтери бул отурумду президент Путиндин 72 жылдыгына майрамдоого, ошол президенттер клубун чакырып өзүнүн туулган күнүн майрамдоо иретинде да чакырды дегендей бир нерселерди болголошту. Бирок ошол отурумдун өткөндүгүндө бир катар маанилүү документтер, чечимдер кабыл алынды. Эң негизгиси ошол улуу ата мекендик согуштун 41-45 жылдагы согуштун эрежелерин жакшылап сактоо, Өзбек президенти Мирзиёев демилгелеген ошо КМШ мамлекеттеринде дерадикализациялоо программаларын кабыл алынышы. Андан кийин дагы мына Армения менен Азербайжандын президенттери өзүнүн жеке жолугушуулары болгондугундагы бул КМШ ушул дүйнөдө азыркы дүйнөдө болуп жаткан глобалдуу бир трансформация учурунда КМШ лидерлери дагы бул баягы аморфтуу эмес уюм катары эмес, бир демилгелүү уюм катары өзүнү көрсөтө алды деп эсептеймин. Андан кийин дагы ушул баягы социалдык медиаларга чыгып кеткен дагы бир орунтуу окуя бул Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын Москванын дарыясынын жээгинде өзү велосипед минип, өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде пиар акция уюштургандыгын биз көп болдук. Бирок башка бир пабликтерди көрдүк. Аны ошондо өзү велосипед минип жүргөнү менен аны бир коштоочу, коргоочу реанимобилдерге чейин аны коштоп жүрүштү. Андан кийин дагы ушул жерде Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко дагы ошо саммит ошол жыйын учурунда кандайдыр бир катышуучуларга же бир дүйнөлүк коомчулукка десек дагы бир билдирүү таштап койду. Бул КМШ өлкөлөрүнүн үй бүлөсүнө кайрадан Украинаны, Грузиянын жана Молдованын кошулушу бул жакшы бир демилге болот дегендей билдирүүнү айтты. Андан кийин эң негизгиси эле ошол саммит учурунда биздин президент Садыр Жапаров дагы жакшы бир билдирүүлөр менен чыкты. Бул транспорттук, логистикалык абалды формат кайрадан бир карап чыгып аны форматтоо. Анан кийин дагы КМШ ичиндеги өлкөлөрдүн
арасындагы экономикалык байланыштарды дагы чыңдоо маселеси боюнча дагы өзүнүн пикирин айтты. Андан кийин дагы белгилүү болгондой эле акыркы мезгилде ушу көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги баягы айткандай бир аморфтуу бир уюм катары гана бизге көрүнүп калса, мына конфликт, орус-украин конфликти жана жакынкы чыгыштагы, Афганистандагы болуп аткан окуяларда бул уюм дагы өзүнүн кандайдыр бир чыңдоого бир кадам таштады деп мен ойлоп калдым. Себеби дегенде мына жакында эле 20-23 октябрда Казанда өтө турган БРИКСтин саммитине дагы президент Путин ошол өзүнүн коллегаларын, СНГ боюнча коллегаларын чакырды. Андан дагы ошо БРИКСтин саммитинде дагы жалпы бир дүйнөлүк дан биржасы менен башкача бир форматтагы электрондук акча жүгүртүү дагы каралат дегендей бир анонс жүрүп жатат да. Экинчи дагы бир маселе, биздин министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Усунбеков Жапаров дагы Германиянын бир катар Бавария провинциясында болуп, бул кыргыз-герман ишкерлеринин кеңешине, андан кийин ошол ишкерлердин бизнес отурумуна да катышты. Бул нерсе дагы саясатта ошо кыргыз-герман мамилелерин дагы бир ыраттуу өнүгөт дегенге кандайдыр бир таасир калтырууда да. Буга чейин мындай отурумдар 2020 жылдын 23 ноябрында, 2024 жылдын июнунда Кыргызстандын экономика күндөрүнүн форматында бизнес форумдар буга чейин Гамбург менен Франкфурт шаарларында дагы өткөн да. Андан кийин дагы менин көңүлүмдөн бура турган маселе дагы ошол жолугушуулардын учурунда Акылбек Жапаров 5 Кыргызстандагы университеттерге жаңы физикалык, химиялык лабораторияларды дагы жабдуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздү. Эң негизгиси бул биринчи пилоттук долбоор президенттик Акылман мектебинде дагы коюлат деп айтылды. Андан кийин дагы эмки ушундай бир кеңеш эмки жылдын 25 жылдын июнь айларында дагы кыргыз-герман бизнес кеңеши 2025 жылдын июль айдарында Кыргызстанда өтүүсү белгиленди. Биякта өткөнү белгиленди. Мен бул нерсе менен эмнени айткым келет? Кыргызстан Европадагы экономиканын флагманы болгон, Евро шериктештикте эң күчтүү экономикалык бир борбор болгон Германия менен дагы ыраттуу мамилелерди түзүп келүүдө. Буга чейин эле Германия плюс борбордук Азия деген форматтагы жолугушуу Астанада өткөндө президент Жапаров, Германиянын президенти, канцлери Шольц менен жолукту. Андан кийин эле Бириккен Улуттар уюмунун баягы алкагында дагы Нью-Йоркто буга дагы бир жекече жолугушуулар болду. Эми жолугушуулардан кийин улуу иштер убакытты талап кылат дегендей эле бул иштер дагы акырында бул Германиянын алдыңкы технологияларыны, андан кийин айыл чарбадагы жетишкендиктерин акырындап Кыргызстанга алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ойлоймун. Мен билгенден эле Кыргызстанда Германиянын бир 200гө жакын биргелешкен ишканалары айыл чарба тармагында, логистика тармагында, кайра өндүрүш тармагында дагы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Эми Германия менен биздин өнөктөштүк өнүгүш керек. Бул дагы өтө жакшы көрүнүш. Орбанчы? Мажариянын президенти Орбан менен дагы Акылбек Жапаров Будапешт шаарында жолукту. Бул жерде дагы ошол БМВ заводунда болуп, андан кийин агро өндүрүш тармагында иштеген бир катар ишканаларда болуп, ошолордун бир тажрыйбасын Кыргызстанга алып келүүгө дагы мамилелер айтылды. Негизгиси ошол 2023 жылдагы президент Жапаровдун Будапештке болгон мамлекеттик иш сапары дагы буга бир далил болуп берет. Биз ошол Венгрия менен түрк мамлекеттердин биримдигинин алкагында дагы мамилелешип,
турабыз. Биз үчүн ушул евро шериктештикке кирген мамлекеттер менен акырында мамиле түзүү бул кыргыз экономикасына кандайдыр бир өнүгүүнү алып келет дегенди пикир да бул. Туура. Рахмат. Экинчи топко өтсөк, жаңылыктарды экинчи топко төмөнкүлөрдү мен киргиздим. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, 10 октябрда Жогорку кеңеш анын арызын канааттандырды жана президент Садыр Жапаров тиешелүү буйрукка кол койду. Бишкекте 10-11 октябрда түрк мамлекеттеринин жасалма интеллект боюнча форуму болуп өттү. Ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Мажарстандагы Өзбекстан жана Түркиянын адистери катышты. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги форумга катышууга келген Байкар Technology ишканасынын жетекчиси Селжук Байрактарды кабыл алып, аны даңк ордени менен сыйлады. Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон токтомго ылайык автоунаа сатылганда анын камсыздандыруу полиси жаңы кожоюнга өтөт. Тек гана аны текшерип кайра түзүү керек. Переоформление дегендей да, орусча айтканда. 10 октябрда кечинде Бишкектин 7-Кичи районундагы бокс залында ок атышуу болуп. Мына 21-кылымда 24-жылы ок атышып атышат. Эки араздашкан адам, тренер менен судья экен. Судья өзү келип кол салган судья өзү каза болду. 26-жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо алкагында Кыргызстандын футбол командасы 10 октябрда Доха шаарында Катарга каршы ойноп 1-3 эсебинде утулду. Ушулардын ичинен менин оюмча Жогорку соттун төрагасы кызматтан кетип атканы кызык го. Кандай дейсиз? Ооба, эми Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун кызматтан кетиши көпчүлүк үчүн бул таң калыштуу болду окшойт. Себеби дегенде бул киши өзү судья катары Сузак, Ак Суу, Каракол, Балыкчы шаарларында судья болуп иштеген. Ошондой эле адвокат болуп, азыркы президент Садыр Нуркожоевдун адвокаты дагы болгон. Андан кийин бийлик алмашкандан кийин сот тандоо кеңешинин төрагасы дагы болуп турду. Буга чейин эле ал өз парламенттин жыйынында мыйзам бузган, коррупцияга аралашкан сотторду аябай, аларга каршы аяосуз күрөш жүрөт деп билдирди. Тилек каршы өзүнүн арызын жазды, соттор кеңеши анын арызын канааттандырды. Парламент 61 добуш менен анын отставкасын кабыл алып, анан президент Жапаров буга жарлыкка кол койду. Бирок мына 2020-жылдан берки сот реформасы Кыргызстанда жүрүп жатат. Буга сиз өзүңүз да баягы белгилеген баягы жазуучу, публицист Олжобай Шакирдин дагы мына пробация мөөнөтүнө чыкканы, ошол Кемпирабад окуясына аралашып, окуясында бир 11 баягы кемпирабадчылардын 20 ашык башанан жарымы калган кемпирабадчылардын биринчи соттук инстанциясында акталышы сыяктуу көптөгөн окуялар дагы бул сот тутумунда реформа болуп жатканы дагы айгиленет. Эми өзүңүз билгендей эле Кыргызстанда жалпысынан 320 судья бар. Бийлик 2020-жылдан кийин эле президент указы менен бардык райондогу судьялар ротацияланып, кайра бир сот тутуму жаңылануу процессине дагы өтүп атат. Бирок мен ойлойм, соттордун ичиндеги процесс бул өтө татаал процесс экен. Аларда коррупция менен көптөгөн судьялардын кармалышы, чечимдердин кандайдыр бир деңгээлинде ар түрдүү чечимдердин кабыл алынышы, жөнөкөй жарандардын ушул судьяларга үнү жетпей жаткандыгы дагы реформа толук эмес ишке ашып жатканынан кабар берет. Бирок мамлекет тарабынан ушул сотторго болгон мүмкүнчүлүктөр да жакшы түзүлдү да. Алардын айлыгы көтөрүлдү. Бирок эми бул жерде негизгиси эми бул судьялардын бардык нерсе судьялардын өзүнүн ички аракетинде гана калды. Мамлекет аларга болгон шарттарын түздү. Эң негизгиси айлык маселелерин чечип берди. Көптөгөн судьялар кармалып, соттун баягы
райондук соттун председательдерине чейин пара алып аткан фактыларына чейин кармалып атат да. Ошого карабастан эле баягы пара алуу башка нерселер дагы уланып атат да. Анан дагы сиз баса белгилегенде мына жасалма интеллект боюнча Бишкекте өткөн форумдагы өз убагында болду деп эсептейм. Себеби дегенде мына америкалык публицист Хараринин 21-кылымдагы 21 өзгөрүү деген китебинде ушул жасалма интеллект 2050-жылдагы адамзат акыл эмгеги менен иш кылып аткандагы иш кылган эмгектин 50%-ын бул жасалма интеллект алмаштырат дегендей болуп калды да. Азыр эми биз ага көп учурда көңүл бөлбөгөнүбүз менен жасалма интеллект биздин турмушубузга, жашообузга өтө капылеттен эле кирип келди да. Ошон үчүн бул азыркы убакта ушул жасалма интеллектке ошо ChatGPT башка платформаларында дагы көңүл бөлүп, ошону менен иштеген кадрларды даярдап, ушундай иштерди жүргүзбөсөк, биз кичине мезгилден дагы глобалдык дүйнөдөгү агымдан да кеч калышыбыз мүмкүн да. Анан үчүнчү маселе байрактарды кабыл алгандыгына. Эми байрактар биздин мамлекеттин аскерий булактарын баягы каржылык техникаларын камсыздоого өтө чоң салым кошту деп эсептеймин. Бирок ошол эле учурда байрактардын дагы бул эки түрдүү пикирлери ар түрдүү телеграм пабликтеринде жарыяланып келе жатат. Биз менен катар эле булар өзүнүн ошол курал жарагын Тажикстанга дагы сатты да. Бул эми мен ойлойм бул жерде эч кандай саясат жок, бул жөн гана бизнес дегендей гана көрүнүш болуп калды да. Жанагы мен уктум эле Акылбек Жапаров мындан 2-3 жыл мурда эле кээ бир докладдарын жасалма интеллект жардамы менен жазат экен деп. Анткени алар робот да чындыгында. Эч бир майда нерсени эмеден чыгарбайт, көңүлдөн чыгарбайт. Жөнөкөй адамдар унутуп калышы мүмкүн, бир нерсе көңүлү бурбай, ал болсо автомат андай нерсеге ката кетирбейт экен. Ушундай жардамы менен мындан бир нече жыл мурда эле пайдалана баштаган экен. Азыр болсо ого бетер өссө абдан эме болот. Жасалма интеллект өтө жогорку деңгээлде өсүп атат. Жасалма интеллектти биз дагы өзүбүздүн күндөлүк турмушта пайдаланып атабыз. Анын артыкчылыктарын дагы көрүп атабыз. Мен бир гана нерсени айта алам. Мына эгерде сиз кандайдыр бир келишимди, договорду алып, ошону жасалма интеллектке талдап бер десеңиз, ошо келишимде кайсы жагы сизге тобокелчиликтери бар, кайсы жагы ашыкча, кайсы жагы кемчиликти 1 минутага жетпеген убакытка сизге талдап берип чыгарып коет да. Бул жерде эч кандай юристтин дагы кереги жок болуп калат. Сотторго киргизсе болобу? Мисалы үчүн эки тарап эметип атат, соттошуп атат. Ошолордун баардык аргументтерин, айткан сөздөрдүн баарын киргизип салып, жасалма интеллектке айтса, ал закондун баарын сиз айткандай 1 мүнөттүн ичинде баарын карап чыгып, мынандай деп чечим чыгарып койсо. Аны эми баягы үн жазуу неме функциялары дагы бар. Сиз эң туура айттыңыз. Бул нерсени дагы сот тутумунда киргизсе, судьялар үчүн баардык нерсени кайра жазып отурбай чечим чыгарганга да жакшы болмок. Анан эми судья деген бул өзүнүн ички дүйнөсү, ички тутуму менен гана чечим чыгарат да. Бул жасалма интеллект ага кандайдыр бир деңгээлде жардам берип коет. Бардык мыйзамдын баарын карап чыгып, кодекстин баарын, конституциянын баарын жанагы абдан кыска мөөнөттө убакытта баарын карап чыгып, мына ондай деп эле чечим чыгарып, андан кийин уже судья иштей берсе болот. Ал жерде жасалма интеллектти киргизсе, бардык жерде камералар бар. Ошолор менен соттун ишин дагы мындай объективдүү нерсеге чыгарып койсок болот да. Эң туура бул. Үчүнчү топко өтсөк, жаңылыктардын 3-чү тобун мен азыр окуп көрөйүн. Бишкек мэриясы жол киренин накталай төлөө өлчөмүн көтөрүүнү пландап жатат. Карта аркылуу төлөгөндө жол акы мурдагыдай эле калат деп айтылууда. Андан тышкары карта менен төлөгөндө 1,5 саат ичинде автобусту дагы алмаштырса болот. Батыш өлкөлөрүндө бул дайым эле ошондой болгон. Дайым эмес, көптөн бери бар ошондой. Бир жолу төлөп коюп, анан жазылган саат канчада кирдиң, автобуска чыгып, дүкөнгө кирип, бир нерсе сатып алып, кайра келип автобуста түшүп кете берсе, ошол эле билет менен кете берсе болот. Депутат Элдар Абакировдун айтымында акыркы 1 жыл ичинде трикотаж буюмдарынын экспорту, Кыргызстандын чыккан экспорту 2 миллион сомдон 256 миңге чейин түшүп кеткен. Жана маселени чечүү үчүн ыкчам чаралар көрүлүш керек деп жогорку кеңештин жыйынында айтты.
Улуттук банктын маалыматы боюнча август айында Кыргызстанга сырттан 294 миллион доллар которулуптур. Анын 95%ы КМШ мамлекеттеринен келиптир. Кыргызстандан болсо сыртка 36 гана миллион доллар которулган экен. Славян университетинин ректорунун милдетин аткаруучу Денис Фоминилов менен университеттин бардык проректорлору бир жума мурда дүйшөмбү күнү кызматтан чегинди. Жана кечээ күнү жаңы ректор болуп Сергей Волков деген адам дайындалды. Ал мурда Магнитогорск университетинде иштеген экен проректор болуп. Бирок азыр эле иштептир, бир жыл болуптур проректору. Мурдагы премьер Өмүрбек Бабанов менен ишкер Болотмамбет Жээнбеков ортосундагы Фрунзе супермаркетинин айланасындагы сот иштери жүрүүдө. Ага чейин Бабанов сотко берген, эми болсо жанагы Болотмамбет деген жигит сотко бериптир Бабановду. Кыргызстанда соттолуп абакта отурган шахмат боюнча эл аралык мелдешке отургандар шахмат боюнча эл аралык мелдешке онлайн тартибинде катышыптыр. Түрмөдө отуруп алып эл аралык эмеге мелдешке катышып атышат. Жана 5-орунду ээлептир. Бардыгы болуп дүйнөдөн 51 мамлекеттин өкүлдөрү катышыптыр бул мелдешке. Түрмөдө отурган кесилген адамдардын ортосундагы. Ушулардын ичинде кайсы маселени негизги деп ойлойсуз? Талкуулай тургандай болот. Эми бул жерде талкуулоочу эң негизги маселе ушул биздин борбор шаарыбыз болуп миллиондон ашык жашоочусу бар шаардагы жол кире маселесинин көбөйүшү баарыбызга тиешелүү маселе. Бул жерде дагы мен ойлойм мэрия дагы алдын ала түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзбөй, андан кийин адаттагыдай эле президент өзү ушул маселеге киришип кеткендиги дагы ушул муниципалитеттин ушул маселеде толук кандуу эмес иштегенинен кабар берет да. Эми субсидия боюнча Бишкек бул Кыргызстандагы бюджетти толуктой турган эң ири шаар. Андан кийин ушу транспорттук жоготуулардан ошо 72 миллион сомго жакын ошо Бишкек жоготууга учурайт экен. Эгерде ошол Бишкек муниципалдык транспорттук бирикмесинин кызматкерлери, алардын жетекчилери да пресс-конференциялардын өзүнүн билдирүүлөрүндө дагы жөнөкөйлөштүрүп, кандайдыр бир роликтерди чыгарып, аны баягы блогерлер, соцмедиа аркылуу таркатып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө мынчалык бир ажиотаж болмок эмес да, президент өзү киришмек эмес. Андан кийин дагы мен айта турган нерсе, накталай эмес төлөмгө бүгүнкү күндө киришүү бул мезгилдин талабы. Дүйнөнүн бардык өнүккөн өлкөлөрүндө азыр накталай эмес төлөм бул кирүүдө. Мына акыркы эле маалыматтар боюнча Швецияда накталай нак акча, элдин колундагы нак акча бул айлануудагы 3%ды түзөт экен. 3%. Америка Кошмо Штаттарында болсо 7%ды түзөт экен да. Бул дүйнө уже накталай эмес төлөмдөргө банк карталарынан, ушу мобилдик тиркемелерден, ушундай транспортко төлөгөн ар түрдүү карталарга өтүүдө да. Андан кийин бул жерде дагы буга өткөнүбүз жакшы, бирок бул 40 сом деген Кыргызстан үчүн чоңураак бир сумма деп ойлойм. Алматада мисалы үчүн карта боюнча төлөгөн бул 20 биздин сомго которгондо 21 сом. Ал эми бир жолу түшкөн бул 35 сомго айланат экен да. Ал эми Россияда баягыдай Москванын өзүндө эле бир айлык транспорттук картасы автобуска түшкөндө 2850 рубль, мен адашпасамчы. 2850 рубль бир айга. Ошол мектеп окуучуларынын 360 сом болгону бул өтө жакшы. Кыргызстан Бишкектин өзүндө болгону. 1200 болгону дагы жакшы. Бирок ошо жерде автобустун ичиндеги шарттарды азыр мэрия ошол тийиштүү структуралар иштеп чыгыш керек. Себеби дегенде автобустун алдында эле баягы ошону картаны кабыл алган валидаторлор бир эле да. Ошо валидаторлорду 2 эшигине коё, 3 эшигине коё, төлөмдү кабыл алган системанын ишин жакшыртыш керек. Жакшыртканда мынчалык ажиотаж болмок эмес да. Эл дагы ошого акырындап барып көнүп калды. Мисалы үчүн баягы аялдамаларда өзүбүз көрүп атабыз да, тыгындар болуп, чоң автобустар туруп калып атат. Себеби дегенде ошол айдоочулар төлөм кабыл алууну карап калышып, төлөм өттү, өтпөдү деп бул ушул жерде убакытты көбүрөөк алып коюп атат да. Убакыт калып коюп атат. Эми бул чечим
негизинен баягы коомдук талкууга коюлду. Эми 40 сом дегени балким ушундай коомдогу бир кандайдыр бир маселени баягы элдин үнүн угуп бул кичине ылдыйлашышы да мүмкүн. Эми коомдук талкуу болуп атат. негизгиси ошол президент Жапаров айткандай эле бул коррупциянын алдын алууга дагы чоң бир мүмкүнчүлүк түзүлүп, ошол мамлекеттин эсебинен, мамлекеттин бюджеттин эсебинен алынган автобустарды дагы ремонттогонго, аларды баягы обслуживать эткенге, алардын амортизациялык чыгымдарын толуктоого дагы ушул бюджетке өзү түшүп турганы жакшы көрүнүшү эле да. Бир гана маселе ошол 40 сом деген да маселеде турат да. Кымбатыраак болуп турат. Эми ошонун үстүндө балким ошол Бишкек мэриясы да кайра чечимин иштеп чыгат. Эми бул коомдук талкуудагы маселе, талкуу болуп атат. Андан кийин эле бир эле Тулпар картасын эмес, башка М-банк, О деген баягы мобилдик тиркемелер аркылуу дагы төлөп койгонго мүмкүнчүлүк түзүп берсе, анан кийин ошол Тулпар картасын алууда дагы мектептерге, баягы ар түрдүү жерлерге дагы ошону алууну ылдамдатып койсо, бул маселе өзүнөн өзү чечилиш керек. Себеби дегенде накталай эмес төлөмдү киргизүү бул учурдун талабы. Аны биз киргизишибиз керек. Дүйнө бул жака кетти да. Дүйнөнүн артта калып качангаcha эле биз баягы нак акча менен эсептешкен, бул туура эмес деп ойлойм. 40 сом дегени чын эле кымбат. Европада 1-2 евронун тегерегинде. Анан жанагыдай эгерде узак мөөнөткө бир айга алсаң, жана проездной деп коет эмеспизби? Азыркылар биздики санаганда күнүгө 2 жол түшкөндү жөө эле 30 күнгө көбөйтүп коюптур. Жана 1000 канча деп атат. Аякта болсо арзаныраак түшөт. Баарын бир күндө 2ден түшкөндү санап туруп, андан ылдый кылат. Ошон үчүн эл үчүн жана проездной алыш алда канча пайдалуураак болуп калат да. Анан экинчиден менин оюмча мындай бир коркунуч барбы дейм да. 40 сомго көбөйттүк, накталай эмести ошол бойдон калтырабыз дейт. Бирок бир жылдан кийин эле эми ушундай айырмасы ушунча болуп атат, 17 сом да азыр накталай эмес. Тигил 40 карабайсың 2 эседен ашык болуп атат деп тигин да көтөрүп коет го баары бир. Накталай эмести дагы жакындатып 30-35 кылып, мисалы үчүн. Эми сиздин версияңыз дагы бул балким туурадыр, эми муну убакыт көрсөтөт. Амал сыяктуу да. Жалпысынан алганда, бирок чын эле жанагыдай акчаны жанагы Европада 1-2 евро деп атпайбызбы, бирок алардын айлыгы алда канча биздикинен көп да. Ошон үчүн салыштырганда алар үчүн арзаныраак болуп калат. Эгерде биздин айлык менен бул жана 40 сомду санаса. Албетте, Европа өлкөлөрү менен биздеги минимальный прожиточный уровеньде, анан уровень потребительской корзинканы дагы салыштырып көрүшүбүз керек да. Андан кийин эле бул чындыгында жөнөкөй баарыбыз үчүн эле 40 сом бул чоң сумма. Бир топ, аябай чоң. Бирок карточканы алып аны пайдалануу, мисалы үчүн мен кызыбызга алып беребиз. Биз үчүн, биздин үй бүлө үчүн дагы кыйла эле жеңил да. 360 сомго алып, ал бир күндө бир 4-5 жол автобуска түшөт, алмашат, андай кылат, мектепке барат, кружокторуна барат, башка жерлерде болот. Бул биз үчүн мындай жеңил эле болуп калды да. Анда акырындап бул системага өтүшүбүз керек. Экинчи жагынан жөнөкөй төлөгөндө, проездной жок төлөгөндө адам кээде үнөмдөйт да. Бир остановка, 2 остановканы аялдаманы жөө эле басып кетейин деп. Тигин алып алгандан кийин көбүрөөк түшүп калат автобуска. Анткени уже төлөнгөн бардыгы. Тем более жанагыдай арзаныраак ыкма менен төлөнгөн болсо. Убактыбыз да аяктап баратыптыр. 1 мүнөттөй калыптыр. Рахмат сизге. Биз бүгүн өтүп бараткан аптанын негизги окуяларын талдаганга аракет кылдык. Бизде конокто Канатбек Мырзакалилов болду, саясаттануучу жана тарых илимдеринин кандидаты. Рахмат сизге, ишемби күнү убакыт таап келгениңиз үчүн. Саламат калыңыздар.